жерде жаачылар кызуу машыгып жатышат. Алар ачык абада биринен бири өтүп бутадагы текенин сүрөтүнө окторду учурууда. Албетте жаачылар алдыдагы оюндарга даярданууда. Арасында Кыргызстанда эле эмес, чет элдерде да ийгиликтерди жаратып келген жаачылар бар. Алардын бабалардан мурас калган оюндун түрүн көтөрүүгө салымдары чоң. Учурда жаа атууну үйрөнгөндөрдүн саны арбын болгондуктан анын эрежелери, ыкмалары да өзгөргөн. Мелдештер көбүнчө туруу атуу, отуруу атуу жана ылдамдыкка атуу сыяктуу түрлөрү менен өткөрүлөт. Ал эми кыргыз жаачыларынын башка элден айырмачылыгы бир манжа менен атуусу, дейт машыктыруучу Самат Сүйөркулов. Жебени салып туруп, биздикилер көбүнчө могу оң жагына койгон жебени. Оң жагына койгон, ошондо бир бармак менен кармаган. Момундай болот. Көрүнүшү, анан ушундай тартканда, ушундайынан тартканда оң жагына. Себеп могул жер менен ошол жебени бир аз кыстарып калган. Себеп аттын үстүнөн кетип баратканда жебе кыймылдабаган да. Көбүнчө азыркылар Европа усулунда атыш ыкмасы менен атышканда, булар Европа усулу боюнча бул сол жагын алат, анан могу 3 манжа менен тартат мынакей. Мындай кылып тартышат да. Бул спортивный вариант деп коет. Ушу сыяктуу. Бирок мындай менен аттын үстүнөн аткан көбүнчө ыңгайсыз болгон, себеп бир аз могу жебе мына аны ары бери болгондо мындай кармаганда кыймылдап калган. Айымдар арасында жаа атуу боюнча алдыда келе жаткан Асель Садарова кесиби боюнча мугалим болуп эмгектенет. Жаа атуу менен машыгып баштаганына 1,5 жылдай гана убакыт болгонуна карабастан көп ийгиликтерди багынтты. Быйыл биринчи жолу СНГ мамлекеттеринде улуттук оюндар боюнча фестиваль болду. Таймаш аябай күчтүү болду деп айтсак болот. Ошого карабастан биз өзүбүздүн мамлекетибизди жүзүн көргөзө алдык. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун 3 медаль тең жеңип келдик. Ол жолу келдим деп айтсам болот. Мен өзүм Россиядан алып келген үчүн кара кер деп ат коюп койдум. Анан буюрса эми ушул жаа менен дагы мындан ары көп ийгиликтерге жетишем деген оюм бар. Мындан тышкары жаа атууну мелдештерге эмес, жөн гана кызыгып үйрөнгөндөр бар. Анын ден соолукка тийгизген таасири да өтө чоң. Могу белден өйдөнкү могу жүрөк тушундагы булчумдарды, арка дал туштардан булчумдарды иштетет. Экинчисен бул тарбиялоонун ичине кирет. Баягы бир адам бир максатты алыш үчүн, мисалы бир ошо целди коюп алып, ошол путаны коюп, мына тием, ана тием, мына тием деп өзүн неметет да, тарбиялайт. Экинчисен ошо улам аткан сайын жебени барып топтойсуң го, ошондо такай басып турасың. Күнүнө болбоду дегенде бир машыгууда 1,5 саатта биз бир канча километр бастык десек жаңылышпайм да.